Османович, hurmatly kollega müçülері, hurmatly жыйын чыгаргандар. Бүгүн районда көпчүлүктүн 2002 жылдын 20 жылдын жыйынтына арналган жыйынына чогулуп турабыз. Коллега мүчөлөрү чакырууга негизи келишти. Кворум бар, коллега башчысы деген сунуш бар. Бүгүн биздин коллега жыйынына Ош облусунун мегаруктуу өкүлү урматтуу Жарасул Усманович катышып отурат. Ошондон урматтуу жыйын катышуучулары, сиздердин атыңыздардан меймандарга ыраазылык билдирип, жакшылыкка каалоо тилек ниет менен келгендигине ыраазылык билдирип кетип көрсөтөбүздөр. Коллеганын күн тартибине бир эле маселе каралат. Бул Кара-Кожо районунун 2010 жылдын жыйынтыгы боюнча социалдык экономикалык өнүгүшүнүн абалы жана 2010 жылга карата милдеттер жөнүндө. Баяндамачы Алмабаш Майрамбек Титмишевич, Кара-Кожо районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары. Ошо баяндамачылар Мамбет Болотбек Кожоевич, райондук агрардык өнүгүү департамент директору, Абдыкадыров Абдурасул Бектемирович, билим берүү бөлүмүнүн башчысы, Шалтаков Зекир Чалович, райондун жалпы медициналык дарыгерлик практика борборунун директору, Исмаилов Мамат Саидович, райондук социалдык өнүгүү башкармасынын башчысы, ошондой Дөкбаев Жээнбек Мурзмаматович, райондук оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгери. Башка сунуш жокпу? Же дагы каалоосуңар барбы? Кошумча сөйлөй турган. Жок болсо, биз коллеганын күн тартибин беките алалы. Урматтуу коллега мүчөлөрү, күн тартип бекитилсеген коллега мүчөлөрү добуш бериңиздер. Каршы, калыс, жок. Коллеганын күн тартиби бекитилди. Эми регламент беките алалы. Баяндамачыга 20 мүнөт берип, кошумча баяндамачыга 5 мүнөттөн, ал эми справка берүүчүлөргө 3 мүнөттөн берип, бүгүнкү коллеганын жыйынын демалсыз аяктоо жөнүндө сунуш бар. Башка сунуш жокпу? Жок болсо, коллеганын регламент бекитебиз, добуш бериңиздер. Каршы, жок. Коллеганын регламенти бекитилди. Коллеганын күн тартибине коюлган маселеге өтө нарсында бир кадрдык дайындалар боюнча маалымат бар. Тасып кетесиздерди. Сіздер малыңыздар болса керек, 2021 жылдың 11 январында январындағы Саламат сактоо министринин буйругу менен Ош областык аймактык ооруканасы медициналык дарылоо бет токанасы жана райондук үй-бүлөлүк медицина борбору бириктирилип, Ош облусунун Кара-Кожо районунун жалпы дарыгерлик практика борбору түзүлдү. Мындан кийин бул 3 саламат сактоо мекемеси биригип, Ош облусунун Кара-Кожо районунун жалпы дарыгерлик практика борбору деп аталат. Ошондой эле министрдин буйругу менен бул кызматта район буга чейин райондук аймактык оорукананын башкы дарыгери болуп иштеп келген Шалтаков Зекир Чалович дайындалды. Ошондой эле ССК комитетинин төрагасынын 13 январдагы буйругу менен райондук ССК бөлүмүнүн жетекчисинин милдетин аткаруучу болуп, конкурс тандап алууга чейин Аматов Маматкерим Матов дайындалды. Эки жетекчинин менен сиздер тааныштар, билесиздер. Булар тааныштырууга заты жок, же тааныштырбайбы? Анда эң башкысы сиздерге ийгилик, элдин, мамлекеттин кызматында ак ниеттен иштеп жүрөт деп ишенебиз. Анда күн тартибиндеги маселеге талкуулап өтөлү. Күн тартибиндеги маселе боюнча баяндоо үчүн райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары Алмабаш Майрамбек келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Жарасул Усманович, Кара-Кожо районунун 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнүн абалы жана 2021 жылдын жылга карата милдеттери жөнүндө 2020 жылдын жыйынтыгы менен райондун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү, туруктуу кенттин камсыз кылуу жана калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу багытында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мекеме уюмдары тарабынан бир топ иштер жүргүзүлдү. Ош облусунун өнөр жай продукциясынын көлөмү электр энергиясын кошуп эсептегенде 2020 жылдын жыйынтыгы менен
9 milyard 444 milyon 1 ming so'm bo'lgan. Qarag'ocha rayonunun enerji produksiyasının kölömü elektr energiyasını qo'shib eseptegende 2020 yılın jıyıntыгы менен 84 milyon 786 milyon 5 ming so'mdu tüzüp Oş oblusunun enerji produksiyasının 0,9%'ını tüzdü. Al endi elektr energiyasını qo'shib eseptegende Oş oblusunun enerji produksiyasının kölömü 8 milyard 281 milyon ming so'mdu tüzgөн. Bul көрсөткүч rayon boyunca 22 milyon 441 ming so'mdu tüzüp oblustun enerji produksiyasının 0,13%'da tüzöt. 2020 yılın jıyıntыгы менен Oş oblusunun elektr energiyasını qo'shib eseptegende enerji produksiyası 8 milyard 281 ming so'mdu tüzüp жалпы enerji produksiyası 87,6%'ды tüzöt. Al endi rayondun elektr energiyasını qo'shib eseptegende enerji produksiyası 22 milyon 411 ming so'mdu tüzüp жалпы enerji produksiyası 26%'ды tüzүүдө. Жогорудагы таблицадагы маалыматтар боюнча Карагөчө району облустун райондорунун арасында эң аз үлүшкө ээ болууда. Ошондуктан алдыдагы жылдарда өнөр-жайдын өнүктүрүү боюнча иштерди колго алуу зарыл. 2020 жылдын жыйынтыгы менен Карагөчө районунун социалдык экономикалык өнүгүшү боюнча райондун ички дүң продукциясы 3 миллиард 376 миллион 6 миң сомду түздү. Анын ичинен райондо айыл чарбасынын ички дүң продукциясы 3 миллиард 192 миң сом болуп, жалпы ички дүң продукциясы 95,4%'ды түзөт. Өнөр жайы 84,7 миллион сом болуп, жалпы райондун ички дүң продукциясы 2,5%'да, курулуш тармагы боюнча 79,3 миллион сом болуп, ички дүң продукциясынын 2,3%'ын кызмат көрсөтүү 20,4 миллион сом болуп, райондун ички дүң продукциясы жалпысынан 0,6%'ды түздү. Бул көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 2020 жылдын 12 айдын жыйынтыгы менен 100,5%'ды түзөт. Райондун аймагында өнөр жай товарларын кайра иштетип чыгарган ишканалар боюнча алсак, 2019 жылдын жыйынтыгы менен электр энергиясы 22 миллион 246 миң сомду түзгөн болсо, 2020 жылдын жыйынтыгы менен 22 миллион 411 миң сомду өткөн 2019 жылга салыштырмалуу физикалык көлөмү 97,5%'ды түздү. Электр энергиясын кошо эсептегенде 2019 жылдын жыйынтыгы менен 79 миллион 265 миң сомду түзгөн болсо, 2020 жылдын жыйынтыгы менен 84 миллион 786,5 миң сомду түзүп өткөн 2019 жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 99,3%'ды түздү. Өнөр жай продукцияларынын физикалык көзөмөлүнүн жалпы аталышы 84,7% түзүп, чекене товар жүргүзүү көлөмү, сатып алууларды жана соода жүгүртүүлөр бардык каналдары боюнча өткөн 2019 жылдын 962,2 миллион сомду түзгөн болсо, 2020 жылдын жыйынтыгы менен 884,7 миллион сомду түзүп, 86,1%'га аткарылган. Мейманканалар жана ресторандар, кафелер, кызмат көрсөтүү өткөн 2019 жылдын жыйынтыгында 27,5 миллион сомду түзгөн болсо, 2020 жылдын жыйынтыгы менен 20,5 миллион сомду түзүп, 68,5%'га аткарылды. Райондун аймагында салык жана салык эмес төлөмдөрдү топтоо 2019 жылдын жыйынтыгында аткарылган 90 миллион 815 миң сомду түзсө, бул көрсөткүч жылдын жыйынтыгы менен 85 миллион 774,9 миң сомго аткарылып, өткөн жылга салыштырмалуу 94,4%'га аткарылды. 2020 жылдын жыйынтыгы менен болжолдолгон план 79 миллион 324,3 миң сомго белгиленсе, 85 миллион 774,9 миң сомго аткарылып, берилген план тапшырмадан 108,1%'га аткарылды. Мунун ичинен республикалык бюджетке 2019 жылда 24 миллион 679,9 миң сом чогултулса, 2020 жылдын жыйынтыгы менен 14 миллион 784,6 миң сомго аткарылып, 2019 жылга салыштырмалуу 59,9%'га планга карата 148,1 миң сомго көп чогултулду. Ал эми жергиликтүү бюджетте 2019 жылдын жыйынтыгы менен 66 миллион 135,8 миң топтолсо, 2020 жылдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүч 70 миллион 987 миң
3 ming so'mga atkарылып 107,3% түздү. Негизги көрсөткүчтөр аткарылганы менен салык топтоонун белгиленген болжолдуу пландагы түрлөрү 2020 жылдын жыйынтыгында эки түрүнөн сатуудан алынуучу салыктын 38,1 миң сомго, кошумча нарк салыгы төлөмдөрүнөн 218,6 миң сомго белгиленген план тапшырмага аткарылбай калган. Сатуудан алынуучу салык боюнча чоң суммадагы салык төлөөчү ишканалар жок болгондуктан сатуудан алынуучу салык толбой калган. Райондун аймагында камсыздандыруу төлөмдөрү жыйноо боюнча 2020 жылдын ичинде 192 миллион 212 миң сом камсыздандыруу төлөмдөрүнө план тапшырма берилген болсо, 192 миллион 596 миң сом камсыздандыруу төлөмдөрүнүн аткарышы 100,1% түзүп, 383,7 миң сомго ашыкча топтолгон. Салыктык карыздарды өндүрүү боюнча 2020 жылдын жыйынтыгында 32 салыктык төлөөчүнүн 1 миллион 166,3 миң сомго салык карызы чыккан. 2019 жылдын жыйынтыгында 6 салык төлөөчүнүн салыктык карызы 1 миллион 184,5 миң сомду түзгөн. 2019 жылга салыштырмалуу салык карызы бар салык төлөөчүлөрдүн саны 24-кө көбөйгөн. Камсыздандыруу төлөмдөрүн камсыздандыруу өндүрүү боюнча 2020 жылдын жыйынтыгында 6 субъекттен 102,9 миң сом салык карызы чыккан. 2019 жылдын жыйынтыгында 11 субъекттин камсыздандыруу төлөмдөрүнүн карызы 144,9 миң сомду түзгөн. 2019 жылга салыштырмалуу камсыздандыруу төлөмдөрүнүн карыз субъектлеринин саны 5-ке көбөйгөнү менен камсыздандыруу төлөмүнүн карызы 42 миң сомго кыскартылган. Жайыттардын ижара акысы боюнча таблицада көрсөтүлгөндөй Кеңеш айыл өкмөтүндө 2019 жылы 60,1 миң сом топтолгон, 2020 жылга 100 сом гана төгүлгөн. Финансы башкармалыгы тарабынан 2020 жылга 2 миллион 97 миң сом жайыттан ижара акысы берилсе, башкармалык тарабынан 2020 жылдын берилсе 1 миллион 755 миң сом топтолуп 342 миң сомго аз аткарылган. Жогорудагылардын негизинде берилген план тапшырмаларды Кара-Кожо райондук финансы башкармалыгынын, райондук айыл чарба башкармалыгынын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тарабынан жайыттын ижара акысын топтолушу боюнча көзөмөлдү жакшы жүргүзбөгөндүктөн план тапшырма толбой калган. 2020 жылдын ичинде айыл өкмөттөрдүн жалпы кирешелери 164 миллион 383,6 миң сомду түздү. Бул кирешелердин 81 миллион 787,8 миң сому же болбосо 49,7%ын жалпы салык жана салыктык эмес кирешелер түзөт. Ал эми 50,3%, 82 миллион 595,8 сому республикалык бюджеттен берилген трансферттерден турат. 2020 жылы боюнча дотациянын көлөмү 50,2% болду. Тактап айтканда, район боюнча жалпы кирешенин 164 миллион 383,6 миң сомун 50,2%ын республикалык бюджеттен берилген трансферттер түзөт. 2019 жылга салыштырмалуу дотациянын көлөмү 1,1%га азайган. Айыл өкмөттөрүнүн ичинен эң азы Кара-Кожо айыл өкмөтүнүн 1,5% дотацияда отурат. 2021 жылга Кара-Кожо айыл өкмөтүнүн дотациядан чыгып өзүн-өзү каржылаган айыл өкмөтү болуусу үстүндө иш алып баруусу керек. Айыл өкмөтүнүн башчыларына тиешелүү. 2020 жылы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу жыл башынан айыл өкмөттөр тарабынан ар бир айылдарда өнүктүрүү жеке ишкерлер менен сүйлөшүп, инвестиция тартуу максатында атайын пландар бекитилип, бүгүнкү күндө бул багытта бир топ иш аракеттер аткарылды. 2020 жылдын ичинде бардыгы болуп 2 миллион 272 миллион сомдук иштер аткарылып, башкача айтканда республикалык бюджеттен 135 миллион сомдук, эл аралык донорлордон, уюмдардан 71,5 миллион сомдук, демөөрчүлөрдөн 46 миллион, айыл өкмөттөрүнүн жергиликтүү бюджеттерден 9,6 миллион сомдук иштер аткарылган. Ал эми айылдарда түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү фонддордун жамааттардын эсебинен 9 миллион сомдук инфраструктураны жакшыртууга жана социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган иштер бүткөрүлдү.
Биймирза айылында жеке ишкер Абдыкадыров Болот тарабынан 100 кыз келинге ылайыкташтырылган ТИГ-2 бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө 25 кыз келин туруктуу номер 16 Карабачкор үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна жылытуу системасы киргизилди. Андан тышкары республикалык бюджеттин эсебинен 2 миллион 594 миң сомго 2 тез жардам автоунаасы, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри тарабынан коопсуз шаар долбоорунун каражаттарынын эсебинен 9 миллион сомго 3 тез жардам автоунаасы алынып келинди. Санариптештирүүгө карата 699 миң сомдук 20 дана компьютер, 156 миң сомдук рентген принтерлер алынган. Ал эми COVID-19 илетине карата райондук аймагында медицина тармагын колдоо көрсөтүүдө. Карабалжа районунун аймагында туулуп өскөн, Россияда, Казакстанда өлкөлөрүндө жана Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жүргөн жердештерибиз тарабынан 1 дана цифровой рентген аппараты, 5 автомашинасы, 144 дана кычкылтек концентраторлору, коргоочу кийимдер, медициналык жабдыктар, дары-дармектер алынып, жалпысынан 14 миллион 151 миң сомдук гуманитардык жардамдар келген. Электрондук саламаттыкты сактоо программасын ишке киргизүү боюнча Карабалжа райондук үй-бүлөлүк медицина борборуна караштуу 17 үй-бүлөлүк топту жана 24 топтарга интернет жана компьютерлер менен камсыз болушкан. Электрондук санариптештирүү 17 үй-бүлөлүк топторду 100%, фаптар 95% даярдалган. 2020 жылдын 12 айына карата Карабалжа району боюнча ВИЧ илетинин учетто тургандардын саны 37 оорулуу болсо, тил көзөмөлүндө 34 оорулуу турат. Булардын ичинен 13 Бишкекте, Ош шаарларында 3 белгисиз, КИЗ кабинетинен 20 оорулуу аяр терапия алат. Жашы боюнча алсак 14 жашка чейин 6, чоңдор 14 жаштан жогорусу 31. Азыркы мезгилде социалдык камсыздоо тарабынан 10 оорулуу жүйөк пул алышат. Жунус Опатындагы Карабалжа аймактык ооруканасында 2019 жылдын жыйынтыгы менен 8625 бейтап дарыланып чыкса, 2020 жылдын жыйынтыгы менен 6736 бейтап дарыланып чыгып, 2019 жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 2020 жылдын пандемияга байланыштуу 1889 оорулуу аз жаткырылган. Аймактык ооруканада жана анын филиалдарында 2019 жылы 1043 төрөт катталса, 2020 жылы 1298 төрөт катталган. Салыштырмалуу 255 наристе көп төрөлгөн. Төрөлгөн аялдардын 1078 аз камдуулук менен катталган. 2020 жылы төрөлгөндөн кийин бир эненин мерт болушу катталган. Төрөт үйүнө мерт болгон наристелер 2019 жылы 12 учур катталган болсо, 2020 жылы 13 учур катталган. Bir учурга көбөйгөн. Материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында 2020 жылы терапия бөлүмүндө 700 миң сом оңдоо түзөө иштери жүргүзүлгөн. Электрондук саламаттык сактоо программасынын райондук аймактардагы ооруканасында ишке ашыруу боюнча 69 компьютер жана интернет байланыш менен камсыз болгон. Карабалжа районунда COVID-19 жана пневмония илдети боюнча айтсак, 2020 жылдын март айынан баштап 2541 жаран ПЦР анализ алынып, жалпы 196 COVID-19 илдети катталган. Анын ичинен 68 бейтап үй көзөмөлүнө калтырылып, 128 бейтап ооруканага жаткырылган. 13 жаран тилекке каршы каза болгон. Ал эми COVID пневмония оорусу менен 1713 бейтап катталып, анын ичинен 302 бейтап ооруканада жаткырылып, 14 жаран каза болгон. Райондо COVID-19 жана пневмония илдети менен күрөшүүдө жана алдын алууда Карабалжа райондук аймактык ооруканада жугуштуу оорулар бөлүмүнөн кыскартып айтсак, жалпысынан 209 койка даярдалган. Пневмония учурунда Карабалжа районунун атуулдар тарабынан райондун аймагында турмуш шарты оор, толук жетим, жарым жетим, улгайып калган кары-картаңдарга, тылда эмгектенген алган согуштар ардагерлерине, Чернобыль апатынын катышуучуларына жана жардамга муктаж болгон үй-бүлөлөргө бир топ жардамдар берилген. Мамлекеттик резервдик фондунан 121 тонна общий бул тарих боюнча мындай жазып турат. Карабалжа районунда акыркы убакта спорт тармагында абдан жакшы көңүл бурулуп келүүдө. Айрыкча
демирчилер жана жеке ишкерлер тарабынан 2020 жылдын içinde bir toz sportluk obyektler kurulup işe verildi. Karabuz rayonunda 2020 жылы Karabuz айылдык аймагында Чекимдөө айылында демирчилер тарабынан 2 миллион 200 миң сомго спорттук зал, Алайкоо айылдык аймагында Камкоргон айылында демирчилер тарабынан 1 миллион 200 миң сомдук футбол аякча, Орунбеков атындагы орто мектебинде республикалык бюджеттен 19 миллион сомго спорттук зал kurulup işe verildi. Ал эми Карабыз айыл аймагында Калмат айылында Апузов атындагы орто мектебинин республикалык бюджеттен 14 миллион сомго спорттук зал, Лайтал айыл аймагында Сай айылынын Батыров орто мектебинде 1,5 миллион сомго, Кашкажол айылдык аймагында Октябрь айылында демирчилер тарабынан 1 миллион 200 миң сомго футбол аякчалары kurulup жатат. Ал эми райондо спорттук волейбол, көкбөрү, жүздө, кичи футбол түрлөрүн спорттук мелдештерге өткөрүү, спорттун башка түрлөрү өнүкпөй жатат. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тарабынан талапка ылайык көңүл бурулбай келүүдө. Карабыз районунда номер 26 жол кийлөө мекемесинин райондун аймагында бардык айылдык аймактарында бириктирип турган негизги 255 чакырым аралыкта автомобилдик жолдорду коюп, анын ичинен эл аралык маанидеги Мырзаке Каракожа Алайкоо жолунун узундугу 130 чакырым аралыкта, мамлекеттик маанидеги Лайтала Гүлчө жолунун 23 чакырым аралыкта жана жергиликтүү маанидеги 102 чакырым аралыкта жолдорду тейлейт. Райондогу электр тармактар ишканасы тарабынан аткарылган иштер боюнча район электр тармактар ишканасы боюнча 2020 жылдын жыйынтыгы менен Карабыз району боюнча 59.786 миң киловатт-саат лимит берилсе, келип түшкөнү 64.103.6 миң киловатт-саат электр энергиясы түзүп, бул электр энергиясынын ичинен 8.146.6 миң киловатт-сааты же 12.7% жалпы жоготууларды алып, анын ичинен 14% же 8.984.3 миң киловатт-саат техникалык, 1.3% 8.300 жалпысынан 2020 жылдын ичинде 55.955 миң киловатт-саат келип түшкөн электр энергиясы 87.3% түздү. Курулуш тармагы боюнча райондун калктуу конуштары 2019 жылы курулуш 55.993.5 миң сомдо турак үйлөр курулган. Ал эми райондун архитектура башкармалыгынын маалыматы боюнча 2020 жылдын жыйынтыгы менен 30 турак үй курулуп 31.572 миң сомду түздү деп маалымат берген. Айылдык аймактарда канча үй курулгандыгы боюнча так маалыматы жок. Архитектура курулуш башкармалыгынын жетекчиси. Курулуш тармактарында нормал сакталбагандыгына байланыш мыйзам бузуу менен курулуш иштерине жол берилип жаткандыгына арыздаттануулар көп болууда. Айылдык аймактарда башкы пландары толук иштеп чыгуулары керек. Санариптештирүү багытында Санарip Кыргызстан 2019-2023 Санарip трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу жөнүндө буйруктун жол картасын аткаруу боюнча жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын үй чарбаларын Санарip аймак автоматташтырылган маалыматтар тутумуна киргизүү тапшырмасы коюлган. Жалпы район боюнча 19.753 кожолуктун маалыматтык тутумга кириш керек болсо, 2020 жылдын жыйынтыгына карата 23.5% гана киргизилген. Тактап айтканда 4.644 кожолук, 19.584 калктын маалыматтары киргизилген эмес. Санарip аймак автоматташтырылган маалымат тутумуна маалыматтарды киргизүү үчүн 41 кызматкерге гана көлөмдүү жумушту жүктөп коюу менен маселе чечилбегендигин билесиздер. Ошондуктан кошумча кызматкерлерди кошуу керек. Санарip аймак автоматташтырылган маалымат тутумуна ар бир кожолуктун маалыматтарын киргизүүдө турак жайдын кодун ээниси болбосо гана маалыматтар киргизилбейт. Эгерде үйдүн кожолук башчысы кайтыш болуп кеткен учурда турак жай кийинки үй ээсине жазылышса Санарip аймак маалымат тутумга кирбейт. Ошондуктан жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары Карабыз райондук кадастр мамлекеттик мекемеси тарабынан элдерге түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек. Бул жерде жана Вакыт бүтүп канча убакыт керек сизге? 5 минут. 2 минут.
Rayондук ички иштер бөлүмү боюнча 2020 жыл ичинде 735 арыз даттануулар жана билдирүүлөр маалымат каттоо китеби катталган, 482 материал кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын ичинен 226 материал кылмыш, 280 материал жорук катталып, 108 сотко чейинки өндүрүш иштери тергелип, ачылуу пайызы 90,6% түзгөн. Актуалдуу болгон мал уурулук боюнча 2020 жылдын ичинде жалпысынан райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 23 арыз катталган. Алардын ичинен 11 кылмыш иштери козголуп, 8 кыскартылып, 3 иш боюнча сотко жиберилсе, 1 иштин бети ачылбай өндүрүштө турат. Кара-Уулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы коомдук коопсуздук сактоодо COVID-19 илдети менен 2 кызматкер, пневмониядан 7 кызматкер ооруканада дарыланып чыгышкан. 5 кызматкер үйүндө карантин режимде болду. Уурулук жана мал уурулук кылмыштардын бетин ачуу жана жол коопсуздук сактоо боюнча райондук ички иштер бөлүмү кечиктирилген иш-чараларды көрүп иш алып баруулары зарыл. Райондун аймагында 2020 жылга карата төмөндөгү негизги багыттар боюнча иш алып баруу негизги милдеттер болуп саналат. Чакан жана орто ишкерлик тармакты өнүктүрүү менен жумуш орундарды түзүү, таза суу менен камсыз кылуу, ирригациялык тармактарды өнүктүрүү, программаларды ишке ашыруу, тездетүү жана бул тармакты тартылуучу ресурстарды көбөйтүү чараларын күчөйтүү, мал чарбасын өнүктүрүү, асыл тутумдуу малдарды өстүрүү, сан ариктештирүү үчүн артыкчылыктуу багыт катары социалдык чөйрөнү, анын ичинде билим берүү, саламаттыкты сактоо тармактарында иш алып баруу зарыл. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жыйын катышууларда суроо барбы? Жок. Анда отуруңуз. Эми урматтуу коллега мүчөлөрү, бул маселе абдан актуалдуу. Биринчиден, экинчиден бир жылда бир жолу өтөт. Ошон үчүн бүгүн шашылбай убакыт тартылса дагы мүмкүн болсо өзүбүздүн пикирди айтып, сунушту айтып, бизде жакшы тенденциялар да бар. Ошол учурда резервдер да жок эмес. Ошону кантип пайдаланабыз, кантип кийинки жылда жакшы деңгээлге жетишебиз деген нукта өзүңөрдүн ой пикирлерди мындай тартынбай ачык айтсаңыздар болот. Биз кабыл алабыз. Анда күн тартиптеги маселе боюнча кошумча баяндалууга өтөлү. Сөз райондук аграр департаменттин директору Мамбет Болотбек Козоевичке берилет. Келиңиз. Урматтуу эми район айчабары билебиз. Кайсы багытта иштөөнүн сиздерге жетип барган маалым. Ошондо сиз баягы аткарылган иштерди дебестен конкреттүү мисалдар менен и сунуштар менен мындай өзүңүздүн ишиңизге бир сын көз менен маалымат берсеңиз. Урматтуу коллега катышуучулары, эми баягы ай чарбасында болгон иштер боюнча негизинен маалымат айтылып кетти. Мен мына алдыда эмнени жасашыбыз керек ушул багытта айтып кетсем. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жакын күндөрү жаз келет. Ошондуктан биринчи кезекте биз айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында оптималдуу мөөнөттө айдап сээп алышыбыз керек. Анын үчүн биринчи кезекте үрөөн маселеси. Үрөөн маселеси бүгүнкү биздин Кара-Уулжа районунда жаздык буудайды 970 гектарга эгебиз. Ошондо керектелүүчү үрөөн 213 тонна. Бүгүнкү күндө биздин райондо 2 үрөөн чарбасы бар, Дөөлөт, Айып ата. Ушул 2 үрөөн чарбада 65 тонна жогорку кондиционный үрөөндөр даяр. Buğdaydan Umanka, intensivный, Dordoy деген сортундагы үрөөндөр. Мына күздө да алышты, жанагы дотациянын негизинде. Мына быйыл Айыл чарба министрлигине байланышып атабыз, дотациянын негизинде үрөөн чарба аркылуу берилет деп атат. Буга биз мына жерде жергиликтүү замчы башкаруу органдарынын башчылары турат, булар да билет. Ошо ар бир дыйканга биз жеткизишибиз керек убагында. Ошол үрөөн менен камсыздап сээп алуу боюнча. Ал эми арпа боюнча
Bizde 2900 гектарға арпа айдалып себілет. Керектері үшірен 522 тонна. Бүгінгі күнде бізде ұшыл өзімізде болот деп атамыз, болғаны. Мынау үрен чарбаларда 70 тонна, ал эми чарбалык субъекттерде 276, ошондо камсыздалышы бар болгону 60%ды түзүп атат. Бирок жетпеген 216 болуп атат. Муну биз мына ушул Айыл чарба министрлиги менен да байланышып атабыз. Үрөндөрдү жана үрөн чарбаларга биз беребиз деп. Кудай буюрса чечилип калат. Бул үрөн боюнча проблема болбойт. Акыркы жылдары көбүнчө жанагындай бир сартобой жүгөрүн үрөндөрүнө басым жасалып калды. Пионер деген, мисалы пионер деген сортунда жүгөрү бир дан түссө, ошол 2-ден 3-төн өсүп жүрүп, экөө кайтара 2-ден 3-төн түшүнүп атат. Мына башка жолдо дыйкандар 2-3 жылдан үрөөнгө багыт алып, ушул боюнча иштеп калышты. Түшүндүрүүгү дагы башка местный жүгөрүгө караганда жогору болот экен. Ал эми калган картошка, жашылча, картошка өзүбүздөн чыгат. Эми жашылчанын көчөттөрүн дыйкандарыбыз өстүрөт. Бул дагы убагында камсыз болот. Ал эми техникалар боюнча биз айыл өкмөттөр менен баардыгын тактап чыктык. Тракторлор, соколор, сеялкалар, культиваторлор, мадалардын ар бирин детально жеринден айрымдарын көрүп келдик. Бул Кудай буюрса техника өзүбүздөн чыгат. Техникадан башка жактан сурабайбыз. Bizde bir gana problema egim olup жүйүү mezgilinde kombayn uşu жетишпейт. Өзүбүздө шу 5-6 гана комбайн бар. Башка коңшулаш райондордон, Жалал Абад облусунан алып келип, ушул багытта иш кылабыз. Жанагы жазгы талаш иштерине сугат системасын, сугат боюнча дагы биз күздө баштаганбыз. Мына Саргамыш каналынын башынан уже райондун суу чарба башкармасындагы балансындагы канал эле тазалоо иштерин баштаган. Эми мына тоң кетсе, ошол кайсы тазалай турган жерин толук тазалап, убагында дыйкандарыбызга суу менен камсыз кылабыз деген ниет бар. Ал эми өзүңүз билесиз, мына башка жолдо жанагы тендерден уткан ирик осостагы уже келип кайра эксплуатерлик иштерин жүргүзүп атат. Мына тоңшу ипесте жанагы экен иштерин баштап, буладан ишин баштап. Кыстача менде болгон ушул. Ал эми жана маалыматта айтылып кетти. Жайыт төлөмдөрүнүн акысы боюнча Кеңеш айыл өкмөтүндө жанагы 100 гана сом токтолуп калган деп. Бул эми чындыгында туура, себеби алардын планы 60 миң эле. Жана жайыт комитетинин төрагасы дагы жаңы, бухгалтерга жаңы болуп, анан бир топтогон бир 26.500 сом каражатындагы башка счетко төгүрүп, аны котором деп кайтара айыл өкмөтү юридический жер салыгына төгүрүп, ошентип жыл аягына чейин муну өзүнүн счетуна через казнап өткөрүп коён. Ошон үчүн жанагындай нашар көрсөткүч болуп калды. Эми бул боюнча айыл өкмөтүнүн башчысы турат Калмуратов. Бул айыл өкмөтүнүн башчысында бир нече жайыт комитеттер менен жерине барып, айтып, түшүндүрүп, иш аракеттер жүргүзүп, бирок жыйынтыгында ушундай болуп калды. Ушундай кыскача. Суорда. Эти суроо. Эми сиз мындайда бир идеянын үстүндө туруп айтып атасыз да маалыматты. Мына bir ayga жетпей жазылып башталат, туурабы? Башталат. Эмне керек? Эсрем керек дейинчи. Арзан керек, угуп турмуз. Арзан үрөө керек, сапат үрөө керек, туурабы? Айчана техникасын дайыр коюш керек. 3 канча гектар жерди быйыл сиз кайрак жерден полимерге айландыруу мүмкүнчүлүгү бар, ооз менен бирге. Ушунун үстүндө иштеши керек сиз. Мына өткөндө күздүк чоң провалили. Макулсузбу? Провалили. Толук макул эмес. Угуп туруңуз. Менде расчеттер бар. Ал сиздеги цифра, жөн кагаздагы цифра.
қанша гектар жер толтырмайтынғанын, қанша күзге келген бұдай білетінін. Ал сіздің қағазыңыз білем ал, менде сіздің қағаздан 5 бар. Алардың бары жалға. Олар айыл өкімет тарапынан не подтвержденный мағлұматтар. Лекі деп қойымыз. Анан кейін, мұна ол айтып атасы, жана жайт кеңеш айыл өкіметінен 100.000 жинақшы керек. Ол үшін 60.000 деді. 60.000. Емі малдың саны өсіп атабы? Өсіп атабы. Малдың саны өскенден оғызы көбейіп, чөп жейбі, жайыққа барады, тұра ғой? Жағдай емес пе? Барады. Анан кейін, сіз болса, мынау кече жақында бүттік, малды қаратыларды қатты өндірттік. Өткен жылға қарағанда 103% өсіп темп беріп атады. Тура мал жақсы, өссін, көбейсін, ел байысын. Бірақ ошол мал чөп жеп атат да, жайып барып атат да. Амнис төлөбөйбүз аны. Айыл өкмөтүнүн чоң иштебейбиз. Департамент ошол ишин координациялап тийиз. Бу жерде рахманажыл да бар. Рахманажыл болсо бизде мындай система. Айыл өкмөттөрү салык кызматы мисалы үчүн 500.000 төлөп койсо, жинап койсо, 100.000 бияка берет да, болуп тура берет да. Бир сапша, бир чогуу, бир параллельный рахманажыл, департамент, айыл өкмөттөрү салык деген бир таап, базаны кеңейтип, бир экономиканы өнүктүрүүгө салык кошуу деген бирөө да ойлобойт экенин мен таң калып атам. Ар ким өзүнчө. Бул иш өзүнүн аргументин айтат, макул мынага. Кайта аргументтер жарым жартылай. Айтор бизде проблема көп. Мына эртең мен күздө жолукканда бар жерде айтып атышты. Каналдар казылбайт. Каналдар тазаланбайт. Суу чыкпайт. Жыйынтыгында эртең күнү вегетациялык период келгенде суу жетпей ызычуу болот деген маселени көтөргөн. Мына азыркыга чейин биз уктап атабыз, эч кандай айтат да. Азыр мында бул прогноз жакшы экен, тез эле жаз эртерээк келчүдө берип туруп атат. Бирок ушунун үстүнөн азыртан иштеш керек. Департаменттин иши жайында эмес, кышында болот, билесиз. Эрте жаза болот. Департамент уктап атат. Мен ушундай айтам. Башкасы барбы? Муралы Шекенов, жанагы жайыт төлөмдөрүнүн планын айылдык кеңештин сессиясында депутаттар белгилеп, ошолор тапшырманы коёт. Ошонун негизинде ошо жайыт комитеттери айыл өкмөттөр иштейт. Мен ага макулмун, туура. Айылдык кеңеш сессиясы бекитилет, жайыттын баасы туурабы? Но ошонун артынан түшүп, сиз айыл чарба департамент директорусуз. Сиз ошону көзөмөлгө алышыңыз керек, ошону артынан түшүш керек деген маселе айтып атпаймынбы? Туура, көзөмөлгө, бирок азыр айыл өкмөттүн башында турат, канча жолу барды, аппарат менен сүйлөштүк, айыл башчылары менен эмне кылышыбыз керек? Алган түшүнгөн айыл өкмөттөр жасады 100%ке чейин. Жасаган ушу 100.000ден 60.000 сом жыйнасабыз. Жок, алган айыл өкмөттөр атасы берден. Актанбаңыз. Факт есть факт. Тебе ойлоп таптыңбы? 100.000ден 60.000 сом. азыр үздүгө келген жок деп атасыз. Мына Ташкы жол айыл өкмөтү. Мына Карабашкор айыл өкмөтү. Мына Лайтыл айыл өкмөтү пландан ашык кетти. Болотбек Кузович, мен бир эле кеңеш Сиз эми кече кийин келдиңиз, толук көрмөй калышыңыз мүмкүн. Мен күздүн айдалып аткан мезгилде келдим. Канчалыкка сүйлөштүк. Тоңуп калды, катып калды дедиңиз, кесек болуп калды дедиңиз, туурабы, туура эмеспи? Бул сиздин сөзүңүз. Эмне кылып атасыз берден ушундан кийин? Келиңиз азыр неме атай комиссия жиберели, канча күздү айдадыңыз, канча тоңдуруп айдадыңыз. Азыр эле чыгып калат. Актанында чеги бар. İşte şu. İşteyiz. İşleyemetiz. Sıra var mı? Söz Koşa Baydı için Aranlık Bilgilerin Bölüm Başçısı Abdülkadir Abdurasıl beklemiş gibi. Gelin. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу Жарасул Усманович. Азыр эми билим берүү жөнүндө маалыматта айтылды. Эми айтылбаган жагынан мен кыскача токтолоюм. Азыр биздин райондо жалпы 56 мектеп бар. Анын ичинде 49 мектеп орто, 4 толук эмес орто, 3 башталгыч мектебибиз бар. Бул да бардыгы 1417 мугалим эмгектенет.
жалпы 16.015 оқушыбыз бар. Ал эми мектепке чейинки билим берүү мекемелери боюнча жалпы 41 мектепке чейинки билим берүү, анда 162 кызматкер эмгектенет. Эми мынау реалдуу окутуу боюнча биз маалымат берип кетейин. Biz экинчи электен башталганда ага чейин дистанттык форматта окутуп келдик. Экинчи электен баштап этап менен бул жерде райондук штаб билет. Этап менен окутуу акырында 23 ноябрдан баштап биз толук мектептерди 1-класстан 11-класска чейин, андан кийин даярдоо класстарыбыз бар. Алар даярдоо класстары 480 сааттык программа менен окушат. Аларда 926 окушубуз бар. Ошолордун бардыгын реалдуу режимге өткөрүп, мына бүгүнкү күнгө чейин ушул окутууну реалдуу форматта окутуп келе жатабыз. Андан кийин эми жалпы республика бизде билим берүүдө негизги көрсөткүчтөрдүн бири ушу жалпы республикалык тестирлөө, андан кийин олимпиада болуп эсептелинет. Бул боюнча биз 2017-ден 2017, 2018, 2019, 2004 жылдык анализди алганда биз областар райондар аралык көрсөткүчтө алдыда болуп келатабыз. Мына 2017 гана ноокаттан 1,4 балга экинчи орунга алдык. Андан кийин 2018-2019 областта биринчи орунду көрсөтүш, орточо бал боюнча айтып атам. Андан кийин 2020 чындыгында бир топ пандемиялык кырдаал тоскоол болду. Биз 0,1 менен дагы ноокаттан экинчи орунга түшүп калдык. Бул эми жылдан жылга бизде жалпы бүтүрүүчүлөрдүн орточо балын алганда жылдан жылга жылыштар бар деп мен ачык айта алам. Бул боюнча жакшы эле иштер кетип атат. Анан чындыгында жакшы жетишкендиктери менен бизде кемчиликтерибиз бар. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Бул олимпиадалык көрсөткүч. Олимпиадалык көрсөткүчтөн биз областтан 5-6 окуучубуз байгелүү орунду алган менен биз республикалык деңгээлге чыга албай атабыз. Бул нерсени биз мойнуга алабыз. Анан кийин мына дистанттык, мына март айынан баштап биз пандемия кырдаалга байланыштуу дистанттык форматка өттүк окутуу боюнча. Анда дагы биз ал чындыгында бир жагы тоскоол болсо, экинчи тоскоол болгон жок. Биз окууну дистанттык форматта уланттык. Бул боюнча дагы министрлик тарабынан өзүбүздүн райондук билим берүү торунан бир топ мугалимдер арасында сынактарды уюштуруп аттык. Мыкты видео сабак, мыкты сценарий педагогика деген республикалык деңгээлде областтан дагы 3 мугалимибиз 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алып, республикада 1 мугалимибиз 500 мугалимдин ичинен 3-чү орунга татыкталды. Мыкты сценарий педагогика деген сабак боюнча. Анан эми кылмыштуулук боюнча бизде азыр биз Кудайга шүгүр деп атабыз. Мына 2016-дан бери баштап ага чейин чындыгында барыбыз көбүбүз бар эле. Ушу мектептер аралык окуучулардын муштасын биз токтотконбуз, азыр дээрлик жок. Ошондо дагы биз 30дан ашык окуучуларыбыз ар кандай кылмыштуулук боюнча идеянын учетунда турат эле. Бүгүнкү күндө ÖKÖ бар эле, ÖKÖ да бүгүнкү күндө чыгып атат. Ошондо биз 0-га түшүрөбүз, Кудай кааласа. Bunun артынан биз тынымсыз иш алып барып атабыз. Анан кийин эми бүгүнкү күндө кандай иштер жасалып жатат? Мына бүгүн чындыгында жогоруда айткан маселелер боюнча биз олимпиадага даярдануу боюнча биз зона алдык. Олимпиадалардын бардыгын бүттүк. 189 окуучу ушу райондук олимпиадага катышуу алдында турат. Биз эми райондук олимпиада министрликтен чечилет, качан материалдар ошол жактан келет да. Ошого карабай биз сүйлөшүп атабыз. Biz provный олимпиадаларды 2-3 рет болса да ошо 189 окуучунун үстүндө ошо даярдык болуп, мектептерде даярдайт, анан өзүбүз райондук деңгээлде даярдайлы деп ушул багытта кетип атабыз. Анан кийин жалпы республикалык тестке даярдоо боюнча дагы биз азыр мына окуу жалпы республикалык тестке даярдаган окуу борборлору абдан көп. Ошолор азыр биз секом менен анан рекорд деген окуу борбору менен иштеп атабыз. Мына биринчи этап biz ар бир мектептен эң мыкты деген бүтүрүүчүлөрдү тандап, азыр биз мындай кыргызча жалпак тил менен айтканда электен өткөрүп атабыз. Биринчи электен өткөрдүк. 92 окуучу катышты эле. Кийинки этапка биз азыр 41 окуучуну тандадык. Мына ушул базар күнү дагы экинчи этап болот. Ошондук биз азыр 20-25 окуучуну
мыкты окуучуну тандап алып, биз атайын ошо окуу борборлоруна жиберип, жалпы республикалык тестке даярдоого ушу багыт алдык. Бул боюнча эми ал жерде бекер окутпайт. Бул боюнча да спонсорлорду азыр биз жарым-жартылай окуучуларга бир айга 3000 экен. Биз жарым-жартылай спонсорлор менен сүйлөшүп, спонсорлорду таап атабыз. Кудай кааласа, бул боюнча дагы иш алып барабыз, ата-энелерге жеңилдик катары. Андан сырткары мына 3 жыл, быйыл 4-нчы жыл болот. Биз спонсорубуз бар, $5000 чыкты быйыл. Баягы жалпы республикалык тесттен эң жогорку балл алган окуучуларга доллар түрүндө акчалай сыйлыктар берилет. Кече сүйлөштүк, бул 26-сында биздин районда ушундай сыйлоо эмес болот, Кудай кааласа. Андан кийин ал дагы сүйлөшүп атабыз, ал дагы ошол улуттук тестке даярдаган окуучуларга дагы көмөк көрсөткөн деген бар. Анын 26-сында Кудай кааласа сүйлөшөбүз. Анан эми бизде авариялык мектептер бүгүнкү күндө 3 бар, атайын мамлекеттик органдын корутундусу менен Кызыл Жарда, Капчыгай айыл өкмөтүнүн, анан Чалма айыл өкмөтүндө 3 мектебиз болду. Калган мектептерде бүгүнкү күндө дээрлик шарттар түзүлүп иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө кышкы даярдык боюнча канча талап кылынчу көмүр 1385 тонна мектептерге 262 тонна бала бакчаларга керек болсо бүгүнкү күндө бардыгы түшкөн. Азыркы учурда мектептерде жылдык боюнча проблемалар жок. Мен кыскача айтайын дегеним ушул. Суроо болсо жок. Рахмат. Суроо бар. Билим берүү тармагында деле мактап турган көп деле абалыбыз жакшы эмес. Болчоппай сутуп болот. Болчоп турган мезгил келет. Качан ар мектептен бир деле отличный кызыл диплом алсын, бүтүп атканда. А мына быйылкы акыркы 3 жылда районда бир да окуучу 6000 кызыл диплом алган эмес. Болчоппайбы? Туура. Ал боюнча да Нурашевич моюнга алабыз. Эми баягы 5 предметтен атайын тест тапшырышат, баягы оштон бизге көз каранды эмес. Бирден предметтен 4 болуп калып, 4 предметтен 5 ушундайлар болуп атат. Ушу жетпей калып атабыз. Буну моюнга алышыбыз керек. Эгерде 5-ден 5-ке тапшырса, анда кызыл аттестат берилет. Сиздин оюңуз туура эле, доводко мен кошулам. Бирок жыйынтык ушундай болуп атпайбы? Туура эле, аны моюнга алып. Айла жок, фактист бар. Эмне кылабыз? Ушуну Акыркы мына докладда айтылат. бирок аракет кылып атабыз. 3 жылдын ичинде райондон бир дагы окуучу, бүтүрүүчү кызыл диплом алган жок деди. Туурабы? Туура. Туура. Мен ошону айтып атам болгону. Фактын айтып коет. Нурашевич быйыл дагы ошол рекорд менен сүйлөштүк, 3 окуучуну ушуга даярдайлы деп атабыз. Баягы эң мыкты ошол азыр 41 окуучу, кийин дагы канча калат ошодон 3 окуучу. Анын бирден бир себебин билесизби эмне экенин? Мектепте директорлор, мугалимдер жалкы болуп бүткөн. Бир жерде 15-20 жыл иштейт. Анан кайдан жыйынтык болот? Туура, туура. Айтып берейинби? Ал жагда таасирлер бар. Мектеп директору канча жыл иштеген? Керек бар жокпу? Мен айтайын деген урматтуулар. Бул мен эмне күйүп атам? Райондун мектебинин бүтүрүүчүсү мыкты окуш керек, мыкты артист болуп чыгыш керек, элдин кызмат кылган азамат болуш керек. Мен ошого күйүп атам. Анын үчүн бизде жок. Анын үчүн Ошто бар, Өзгөндө бар, Бишкекте бар, бизде жок. Обидно. Намаз кылабызбы? Мен ошону айтып атам. А эгерде биз ушундай маселелерди комплекстүү карасак, мына айтылгандай, мына өткөн жылы 12 мектеп базасында 1170 окуучу деги олимпиада борууга тандап алыптыр. Жыйынтыгы жок. 6 гана окуучу мындай элештир да, калгандар жок, кана калган бала. Ага эмгек кетти, мугалимдин иригеси кетти, каражат кетти, жыйынтыгы жок. Мен айтайын дегеним, ушундай маселеге балдарды азыркы мектепте тарбиялап алсак, терең билим бербесек, тәлим тарбияга өткөрбөсөк, жыйынтык ушу боло берет. Анан арка кете беребиз. Кем туруп айтып атам. Маселе ошондо. Нурашевич, мына пенсионерлер жөнүндө айткан туура, сиздин маселеңиз абдан туура, бул буга чейин уруп келатат. Жаштарга орун бербей атат деп. Чындыгында мына акыркы жылдарда биз анализ кылып, биз акыркы 3 жылда жогорку окуу жайын бүтүп келгендерди атайын райондук билим берүү менен тестированияны өткөрүп, беседа кылып алышка туура келип атат. Себеби алар университетти бүттүм дейт,
институтты бүткүндей келсе көбүнчө заочный бүтүшөт, үйүндө отуруп алып бүтүшөт, сабатсыз. Мындай азыр бизде бүт документтер ушундай болуп турат азыр биздин адисибизде. Бардыгын арыз жазсаң да ката жазат. Анан биз аларды чындыгында мектепке кое беришке болбойт. Бүгүн эле бир директор, бир мугалим да келген экен, информатик. Мен өзүм физик информатиктин тапшырма бердим, письменный. Бир нерсесин жөндөп койгон жок. Анан биз ошону кантип мектепке кое беребиз? Анан туура түшүн дедим, кызым. Сен эмне сурадым? Оштуну бүтүптүр, заочный бүтүптүр. Анан эми бир эң элементар баштапкы суроолорду берип, ушуну жазып берчи, ушунун программасын түзүп берчи. Бир атамгасын жөндөй алган жок. Анан эми ушундай болуп атат да. Жаш кадрлар боюнча ушундай. Бирок арасында тың билимдүүлөр бар. Бирок өтө аз. Туура айтасыз. Мен кошулам бул жакта сизгечи. Бул бизди тереңдеп келаткан оор аяк басуу келебиз. Бирок биз муну менен чектелип калбай, дияктар начар даярдап атат. Окуу жай бүткөн жаш адис эптен айтат деген акталуу эмес. Bizde мүмкүнчүлүк бар. Адам мурун мыкты окугандар бар, жакшы аткандар бар. Мисалы үчүн 40 жыл мектепте жүргөн мугалимден кандай эффект болот, карачы. Мына мен өзүм да ушул айтайын. Менден эле эффект кетип атат. Көрсө, мен баягы жөн салып коюп, мен деле окутуп кылайын деген оюм бар. Маселе анда эмес. Маселенин баардыгы биздин келечекте бүгүн ойлобой үстүртө мамлекеттик болуппайбы. Ушуга баары ата-энесиздер, баарыбыздын күнөөбүз бар. Ушуга барбы? Экинчи алып келиңиз. Жалпы медициналық дәрігерлік борборунун директору Узучида. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу президент, урматтуу Караскүл Сунаревич. Туура бүгүнкү күндө мына саламаттык сактоо тармагындагы жүрүп аткан оптималдаштыруу жүрүп келе жатат. Бул бүткүл Кыргызстан боюнча саламаттык сактоо тармагында жүрүп жатат. Бунун негизги максаты ушул халыкка медициналык жардамдын жакындан жардам сапатын күчөтүү. Ошол мезгилде амбулатордук диагностикалык сапатын күчөтүү, стационардык диагностикалык медициналык жардамды күчөтүү, санитардык гигиеналык профилактикалык иштер жүргүзүү боюнча чоң өзгөрүүлөр болуп атат, урматтуу коллегалар. Негизги максаты биздин бүгүнкү күндөгү оптималдаштыруунун жүрүп аткан негизги максаты ошол халыкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү. Бүгүнкү күндө азыр сиздерге айтып кетти, туура бүгүнкү күндө биздин райондо бардыңыздар билесиздер, буга чейин 4 директор болуп, ар кимибиз өзүбүздүн кызматыбызды гана карап калган тармакка экинчи башка медицина тармагына көңүл бурбай келгенбиз. Бул ачык айткым бардыгыбызга белгилүү болуп келген. Бирок буга чейин иштеп келген саламаттык сактоо тармагында жүргүзүп келген реформанын дагы аны да жаман деп айтуу болбойт. Анткени ошол мезгилдеги биздин материалдык техникалык базабызды чыңдоодо эң жакшы жардамдарды көргөздү. Бир эле мына бул НПОлордун өздөрүнүн жүргүзгөнү боюнча азыркы биздин жогоруда айтылып кеткен докладда айтылды. Канчалаган бизде фактар курулду. Үй-бүлө дарыгерлер топторундагы зданиялар курулду. Бизге техникалык базаларыбызга канчалаган жардам берилди. Бирок ошондой болсо дагы кандайдыр бир медициналык жардамдын сапатынын жоктугу билинип көрүнүп турду. Бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан системанын негизги максаты баардыгыбызды кайрадан Союз мезгилиндеги Семашканын системасына келип, ошонун жакындан сапатын күчөтүү болуп атат. Анткени бир жетекчи болуп бир адам жооп бере турган болсо, мындайча айтканда, ошодон результат жакшыраак болсо керек деген жыйынтыкка келип отурабыз. Бүгүн бардыгыңыздар көрүп атсаңыздар керек, бул боюнча биздин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Сабирдинович жол жерде жооп берип отурат. Эми биздин бүгүнкү күндө болуп аткан алдыга койгон айтылып кемчиликтердин баары айтылып кетти. Мен ошолорго бир аз токтоло кетсем, эми мүмкүн үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун
болуп аткан кемчиликтерди Чынара Ташполотовна өзү да токтолуп кетсе керек. Мен өзүмдөгү биздин дайындалганыбызга 11 январда буйрук чыга турган болсо, бизде атайын келип дайындоо кече бизде 16-сында январдан болду. 17-синде ушул оптималдаштыруу боюнча Ноокат районунда ооруканасында илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Ошолордон кандай результат күтөт? Эмне болуп, кандай өзгөрүш керек? Ошол боюнча айтылды, урматтуу коллегалар. Мүмкүн бул оптималдаштыруунун результатын убакыт көргөзөт. Менимче бул система менен биз буга чейин иштеп келгенбиз, результаты жакшы болот деп ниеттебиз. Биздин ооруканада жаткан кемчиликтер боюнча жана айтылып кетти. Туура жанагы бир энелин өлүмү катталды. Бул энелин өлүмү чындыгында биз деле аны күткөн эмеспиз. Үйүндө таң-атқыша жатып, айны жетпей бала төрөгөн, аны кесарево сечениянын негизинде алганбыз. Ошол мезгилде кровотечение, частично свой пациент кровотечениеден каза болуп калган. Бул боюнча дагы өзүбүз разбор болуп, анализ кылып, кемчиликтерибизди айтылып, баардыгыбызга үй бүлөк дарыгерлер топторуна, бизде иштеп аткан стационарда иштеген дарыгерлерге баардыгыбызга тапшырма берилип, ошол негизинде кемчиликтерди устранкетке аракет кылып атабыз. Зикиржанович, кечиресиз. Эми саламат сактоо тармагында проблеманын бар экенин да билебиз. Ошол учурда алыктуу тенденция бар экенин да билебиз. Мына быйылкы өзгөчө оор учурда ковидти пандемиянын учурунда абдан жакшы иштедиңиздер, аны элдин баары билет. Ага биз миң мәрте ыраазыбыз. Буюрса келгенде ушу тармактын өкүлдөрү менен жолугуп жакшы ыраазылык айтабыз деген оюбуз бар. Ошого Кудай жеткирсин. Бирок эми азыркы задача башка болуп атпайбы? Азыр мына 3 тармакты бириктирип, абдан кубаттуу ишке жөндөмдүү бир мекеме түзүлүп атат. Ошого мына тажрыйбаңызды эске алып, сиздин баягы көп жылдык эмгегиңизди эске алып, Минздрав дайындады. Эми ушунун артынан түшүп, ушул реформанын жыйынтыгын чачуу керек да сизге ошол. Ал эми биз өз кезегинде мүмкүн болгончо силерге жардам бергенде, материалдык базаңызды бекемдегенде колго алабыз. Мына бир эле мисал. 3 айдын ичинде 3 айга келгенмин. Бүгүн 21-чи. Тура 21-чи күнү дайындалгам мен. 10 скорый алдык. Районго батекчилер 10 скорый. Бул деген эми азыр мен бекер айтып койдум. Сыясатчылар кийишки жардамыңыз кебер коюш мүмкүн да. Жетишет силерге. Айтайын деген мен чынарга айтып атам. Ар бир врачка бирден скорый болуп калды. Эми иштеш керек деп атам да. Бул вакытта иш жүрөк, күчөтөбүз, көргөзөбүз. А силердин милдет команданы бекемдеп, кадрлар жашап тандап, орду менен коюп, ушул саламат сактоо тармагынан бир дагы бизден проблема чыкпаш керек да. Мына өткөн жылы бир материалдык экспертиз болгон, билесиз. Белки дагы кайсынан перинаталдык мертүүлүктөн 12 катталып бирөө өсүп кеткен, туурабы? Айтайын дегеним мына ушундайлар болуш керек да. Ага мына силердин күчү жетет, билим бар, тажрыйба бар дегендей. Ушул багыттарга эми сизде жаңы жетекчи катары, эски жаңы жетекчи деп коелу. Иштеп баштап атабыз бүгүн. Ийгилик, жакшылап иштеп бериңиз. Биз ишенебиз. Бизге таянабыз. Өкмөттөрдүн колдоосу менен чоң иштешебиз дейм. Нурал Шекенович, бүгүнкү коллега катышуучуларга эми биздин тармак боюнча жетишерлик аз докладда да айтылды, слайдтан да көрдүк, эми анча айтылган гана нерселерге кыскача айтып бердик. Биз эми биздин башкармалык социалдык кепилдиктерди элге дайындап, аны төлөө боюнча иш кылабыз. Эми социалдык кепилдиктердин түрлөрүн өзүңөр билесиңер. Үй бүлөгө көмөк, социалдык жөлөк пул, анан кошумча социалдык жөлөк пул, жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларды төлөө, анан кийин төлөт боюнча акча каражатын төлөө, анан кийин өзүңөр билесиңер 2020 жылдан баштап бизге жаңы эме кирген персональный ассистент. Алдан 18 жашка чейинки өзүн-өзү эптей албаган, же болбосо баягындай тамактай албаган, баягы турмуштук нуждаларга албаган персональный ассистент деп атайын
мына жетканда жеке ассистенттерге акча төлөп ошол балдарды бактырып атабыз. Андайлардын эми бул эми Кыргызстандын жетишкендиги деп ойлойбуз, бирок ошол эле жетишкендиктер менен бирге мурашып керек. Эми наразычылыктар да болуп атат. Азыр эми бул төлөмдөр только 18 жашка чейинки шалоо орусу менен ооругандарга төлөнүп атат. Ал эми бүгүнкү күндө действительно 18 жаштан жогорку баягындай төшөккө жатып, бирөөнүн жардамына муктаж, анан кийин баягындай бирөө обязательно карай турган адамдарды да багып атат. Ошол тараптан эми наразычылыктар болуп келатат. Ал эми персоналдын ассистент биздин район боюнча 101 балага төлөйбүз. Айына 4900 сомдон ай сайын төлөйбүз. Анан сырткары баягы социалдык төлөмдөр, налог төлөмдөр ошо биздин министрлик аркылуу республикалык бюджеттен каржыланып келет. Бул эми жакшы көрсөтүү. Мырза Алексеевич, мындасаңыз, эми сиздердин башкармалыктын ишин билебиз. Силер эми акчаны төлөбөйсүңөр, чынтын төлөбөйсүңөр. Мамлекет берген положенный нерсени төлөп атасыңар. Туура, рахмат. Тажрыйбаңыз бар. Бирок коомчулукта силердин башкаруу жөнүндө ууду кеп. Билесизби? Ууду кеп. Билсеңиз айтпайм, мына соц түйүндөрү чыгып атат 2 күндөн бери. Караколжо районунун соц заштасынын соц фондунда иштеген бул сизге тиешелүү, дияката тиешелүү. Үлпа деген эжеке 1000 сомдон кем албайт документ алган деп чыгып атат. Мына 3 күндөн бери мен эмне деген ана сөз чыгып атат. Бир разумдуулар бар, ушундай факт барбы жокпу? Мындай кылсаңыз, бар болсо мойын кылыш керек деп жооп бериш керек деген Үлпа эжеке. Жок болсо. Опережение берип сотко коюш керек, ошол автор берди турат. Ким жазганын? Бекерли таза кишини күнөөлөгөн Кудайга жатпайт да. Чынын алган болсо, жооп берсин, бар отурсун немеге. Бизден ким бар прокурорлор? Сизби? Ким бар прокурорлор? Силер мынандай соцсеттегилерди малында окуйсыңарбы? Интернет барбы силерде? Аны эми учпайсыңар. 3 күндөн бери Кыргызстандын жолу бар. Караколжо районунда Үлпа деген эжеке ар бир аялдан 100 сом алат экен деп. Бул молчите. Не лабыз? Көзөмөлгө алабыз. Көзөм алганча бүттү да. Кыргызстанга дүңгүрөдү. Караколжо районунда визит ишин деп атат. Силер көзөм алганча бүттү уже. Поезд ушул экен. Мен айтайын дегеним, эми сөз айтылып кетти. Мына ушундай нерсе нете болуш керек. Мына башында айткам мен бардыгы. Тууганда бирөөнүн бир тийлин жеп Кудайдын кесирине калганын көрүптү, ашка жүрүп эле иштеличи деп айткам. Эсиңизде барбы? Тогула дейм ушундай нерсени. Болсо чогуу чарайын күрөшөлү ошол Үлпа эжеке менен каршы. Жок болсо аны Актайындагы апа эжеке келсин, иштей бер деп табын таптап иштетели. Ошол жок кылып аракеттенели. Эми ишиңиздер жаман эмес. Аракет кылып атасыңар. Демилге бар. Бирок дагы күчөтүш керек. Азыр талапты билип атасыздар, көрүп атасыздар. Кечеги талап менен бүгүнкү талаптын айырмасы бар. Эртең будан да катуу болот. Будан да жооптучу келет. Биз ошого даяр болуш керек, ошого ылайык иштешибиз керек. Мен сизге каалоом ошол. Суроо барбы? Отуруңуз. Сизге бир суроо эле. Мына айтып коеюн. Жакында бир мондай факт болду. СЭСтин сунушу менен районда 2 мектепте 2 окуучудан ковид табылды деп жалган маалымат таратылып, биз штабты өткөрүп, Аргастан 2 мектептеги ошол класстарды жабууга аргас болдук. И ата-энелерин балдарды изоляцияга алды. Аргастан 2 күндөн кийин чыгып атат, СЭСтин башкы дарыгери. Ошиблись, ковид эмес экен, жөн жүтө экен деп. Мына мен бул ишин үчүн бияка сурадым келгеним. Биздин жетекчилердин өзүнүн милдетине кайдыгер үстүртөн жетиз мамиле жыйынтыгы. Бекер жеринен эгер ошол ата-эне биз сотко берсе, бизди жалган жерден ковид деп аттап берсе, биз кантип жооп беребиз? Бул бир жагы. Экинчи жагы. Мен райондун акиматтары, мен мына СЭСтин башкы дарыгерине иштеп чыккан жок ишин. Себеби дейсиз. Каяк барбаган антисанитария. Азыр канча точка бар Комтаудан районда билесизби?
Sаны. Мага санын айтыңыз. 5, 10, 1000, 100 деп айтыңыз. Болды ошондой жер. Билбейсиз. Анын ичинен канчасынын саркишкасы бар. Сатып атат чач өскөн, тырмак өскөн каккара болуп. Сатып атат тамакты, биз жеп атабыз ошону. Биде гарантия эртең оор келбейт деп. Азыр жакшы кыштын күнү, чилде, эчтеке болбойт. Эртең өтүп кетебиз, кыргыздар көрүп калганбыз. Эртең жаз келет. Күн жылыйт. Аптап болот. Ошондо көрөбүз анан кийин. Эпидемия чыкпаганын. Ковидтен жаман кырдаал келип калышы мүмкүн. А бул иште, сен представляете, иштеп атасыңар. Иштеген жоксуз, мен кайталап айтайын. Мына сиз менен барган базарда 5 точканы көрдүк, 5-өнүн бирөөнү дагы сатылышкасы жок. Мен айтып атасыз. Карат айтпай коеюн. Мына сиздин ишиңиздин жыйынтыгы. Канча болду иштегениңизге сестер башкалар эди. Я. Ел ошо бир 20 жыл иштесеңиз анда вообще мүмкүрөп калмак экенсиз. Сизге просьба, өтүнүч, сурап отуруңуз, ушул иштеңизди ойлонуңуз, иштеңиз. Мен мындай санэпидстанциянын башкы санитар врачын иштей албайм, ачык айтайын. Ойлонуңуз. Ешөне вечер экен. Отуруңуз. Дагы сүйлөй тургандар бар, чыгып маалымат алып айтып берсеңиз, проблемаңыз көп турганда. Чече турган маселе андан көп. Аны чечиши керек. Ким чечет мына биз баары ушу отурган. Бизге өзгөндөн Мырзакеден келип чечип бербейт, биз чечебиз. Ошон үчүн давайте айтып турган ойлор болсо айтыңыз да. Бөлүшүп турган пикир болсо бөлүшүңүздөр. Как раз биздин урматтуу жарысыз башчы бизде турат, балким ушуга дагы деге өзүнүн пикири бардыр. Бөлүшөбүз. Башка сөз жокпу? Анда эгер туура көрсөңүздөр убакыт жана сүйлөшкөндөй кичине чамдап баратат. Азыркы сөздө облустун өкмөттүү облустагы өкүлү Карасов Усмановичке берип, анан кийин ушул талкуулаган маселе боюнча токтом кабыл алып, анан коллегиялык жыйын аяктайбыз деген сөз бар. Башка сөз жокпу? Рахмат. Биринчиден силерди жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылдар үчүн токтойм. Экинчиден жакында өткөн чоң мероприятие болду. Шайлоо жакшы өткөрдүңүздөр, тынч аман эсен өткөрдүңүздөр. Мурдагыдай болбой, өзгөчө таза шайлоо болду дейм. Административдик ресурстар болду деп менимче көргөндөр жоксуздар, по-моему, административдик ресурстар болгон жок. Мен укканыма караганда аягында акча таркатылды деген деле айтылып атты эле, ал деле болгон жок, болсо бир жерде болгондо, бирок кой жегендирсиздер же мал жегендирсиздер. Тем не менее, шайлоону жакшы өткөрдүңүздөр, сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми мен азыр отчеттукту көрдүм, жакшы содержательный доклад болду. Жетишкен жана жетишпеген жактар айтылды. Нуралы Шакенович мен айта турган сөздөрдү айтты. Ошон үчүн дагы кайталабайын. Мен эми мына келечекте эмне кылышыбыз керек ошол жөнүндө сиздер менен макулдашып алган кетишим керек. Ошол жөнүндө айтайын деп атканым. Мынау здравоохранениеде, саламаттык сактоодогу реформа жөнүндө Зикир Чалыш жакшы түшүндүрүп берди. Айта турган, кошо турган сөз калган жок, бирок бул жерде бир тиги жактан дагы бир замечание болду. Бул жакты караш керек. Ал үчүн азыр жакшы бир программаларды даярдап, мына жылуулук жетпей аткан болсо, ооруга эмне керек, жылуулук керек кыштын. Ошол жактарын караштырайлык. Зикир Чалыш ошол бир келип жолуксаңыз, отуруп алып ушул жакты бир ойлонуштуралык. Себеби саламаттык сактоого каражат таптырса болот, чет өлкөдөгү фонддор жардам бере алат, эгер биз жакшы программа бере турган болсок да. Андан кийин саламаттык сактоодо менимче мен министр менен дагы мен өзүмдүн кабинетимде бир 2 саат сүйлөшкөнбүз бул жөнүндө. Ошо реформа жөнүндө, реформада
мен колдоп атам. Бул реформа жакшы реформа болуп атат, жакшы кетип атат. Эми кийинчерээк балким мына санэпидемстанция бул өзүнчө кайра кызмат болбосо, бул трансферлат окшойт деп турам да. Себеби санэпидемстанция деген бул кайра больницаны өзү текшере турган кызмат болуш керек да. Ошол жагы бар, бирок ошол жакта иштеп аткан азыр врачтар, медперсоналдар эч качан да бир капа болуп кайгырбаңыздар, бардыгыңыздар жумушуңуздар бар, иштейсиздер. Бир гана ошол главврачтар, анан кийин алардын бухгалтерлери, чарбакерлери гана кыскартылып атат. Республика боюнча кыскартылганда 600 миллион сомдон ашык каражат үнөмдөлөт экен. Ошол цифраны айтты, жылын ошончо кетип аткан экен. Эми райондордо баягы илгери бир эле главврач болчу эле, азыр 4-5 айтып атпайсыздар. Мисалы үчүн Кара Суу районунда 25 главврач болуп кетти. Оштуктун санап бүтөлбөй жатат азыр. Ошон үчүн бул реформа керек болчу. Калгандарын эми ал жакта адистер, кесипкөй адистер өздөрү чечишет. Биз только аларды колдошубуз керек. Анан врачтар эмеге толкунданышып, митингге чыгып атышат деген сөздөрдү уктум. Чоңулайда ошондой болду. Мен ишенип отурам, ал жерде сан врач өзү уюштурса керек, калгандардын баары болчу кимиси кандай врач экен. Ошон үчүн ушул жагында айтат кылыңыздар, бир чалыш менен сизден аябай чоң өтүнүч, бир келип кетсеңиз сүйлөшөбүз. Айыл өкмөттөрү да сөздөр айтылып атат. Эми айыл өкмөттөрү өзүңүздөргө бышыгыраак болуңуздар. Сиздер бүгүнкү күндө өкмөтсүздөр. Сиздер гана чечесиздер. Бүт элдин көйгөйүн силер гана мыйзам чегинде чече аласыздар. Акимдин да анчалык укугу жок. Менин да губернатор катары менин да анчалык укугум жок. Бюджет өзүңүздөрдө, дотация болсо дагы өзүңүздөрдө. Ошол айылдагы өкмөттөрдөн азыр бүгүнкү күндө жашообуз баардык ошол айыл өкмөттүн башчыларынан болуп атат. Ошол жагын караңыздар, айыл өкмөттөрү жаманаттуу болуп атасыздар, капа болбоңуздар. Эми жаманаттуу болбогон айыл өкмөтү жок. Мен бир-эки жерден катык айтып койдум окшойт, кечирип коюңуздар, бирок кайталайм. Чекеден отургузса болот. Арыз деген толуп атат, арыз деген эми ушу жер эле арыз, жер эле арыз. Эми бирок катыгыраак айтсам кечириңиздер, мен келгенден бери ушу жери жок беле, эри жоктун проблемасы көп экен. Жерим жок деп келишет, же болбосо балама пособие бер, эрим жок деп келишет. Ошон үчүн айтып атканым, мына айыл өкмөттөрү, эгер сиздерден бирөө арызданып келсе мага, бул сиздердин проблема. Бул сиздердин жасап аткан ишиңиздер. Ошо сиздер жасап аткан иштин кемчилдиги ошо. Бизде бир мактанабыз го, мына биздин уруудан чыккан, мына биздин айылдан чыккан, мына биздин райондон чыккан деп. А вот жесир, жетим жесир да ошол жерден чыгып калып атат. Ошол жакка да көбүрөөк көңүл буруш керек да. Айыл өкмөттөр, мен сиздерден көп суранам, өзүңүздөрдүн айылыңыздардагы айылыңыздардын келечегин түптөй турган бизнес проект, бизнес пландар түзүшүңүздөр керек. Мен сиздерге бардыгыңыздарга жетем, айыл өкмөттөрүнө персонально жетем. Бардык айылда сиздин айылыңызда эмне иш болуш керек экенин сиздер мага так айтып беришиңиздер керек. Ал үчүн подсказка орустар айткандай. Эсирдин убагында эмне болгонун ошону айтып берсеңиздер, калганын биз түзүп беребиз. Ошол жагын караңыздар, айыл өкмөтү мен сиздерге суранам. Ана мына мен өткөндө өзүм да барып көргөн болчумун, Аларкова чейин барып. Багы суу чыгарып аткан лотокторду коюп деген ошол проблеманы Нураш аке чечиш керек. Ошол эгер аткарбай атса, ошол компания гидробетон деп айталат, ошо гидробетон деген компания аткарып атса, анда правоохранительный органдарга бериш керек. Ал берсе анда жакшы болот экен. Тезирээк караш керек, себеби көп жыл болуп кетти. Бул жагын бүткүчөктү, тиги жагы сынап атыптыр. Мага өткөндө көргөн бар, мага айтышканда. Андан башка мага да бүгүн бир звонок болду эле. Ушул реформадан реформа болуп, саламаттык сактоодо Жунусов атындагы больница эле бул да. Мурда Мамытбек Жунусов. Эми азыр деле ошол ат кала берет да. Эми бул азыр бизде положениеге да өзгөртүптүр, ошол кирбей калыптыр. Эми буну министерствонун юристи менен сүйлөшүп атабыз, ошону киргизүү боюнча. Анда бизде юстициядан өткөнгө чейин ошону такташ керек болот. Аны кандай аталса дагы, баягы илгери колхоз имени там Ленина дегендей ошондой эле болуш керек больница. Ошо ал кишинин аты ошо чалып атышат да. Эми баягы эме болуп атышат окшойт да. Ушу Жунусов атындагы болчу деп ошол жагында бир карап койсоңуздар. Андан башка мына гуманитардык жардамдар боюнча аябай чоң дыкат биз иштерди жасайбыз. Бүгүнкү күндө 20-жылдан берки келген
гуманитардык жардамдардын башында таппай атабыз, аягында таппай атабыз. Азыр бир чоң комиссия түзүлгөн. Ошолор карап чыгышат, ушу райондо дагы ушу гуманитардык жардамга аралашкандар ошол отчетко бир даярданып алыңыздар. Себеби келет, текшерилет, ар бир ошол акыркы медициналык бет капка чейин текшерилет. Ошолордун баардыгына даяр болсоңуздар. Андан башка мына жаз иши боюнча жакшы сөздөр эми айтылды. Жетишпеген жактарын караңыздар. Айрыкча үрөн, анан ГСМ биздики баары убакыт өтүп кеткенден айтышыр ушундай болуп калды. Азыр убакыт бар. Мен ошол жакка тийиштүү кишилерге эскертме берем. Бүгүн айтылды. Анан кийин кечирип калыппыз, көрбөй калыппыз, укпай калыппыз деңиздер. Ошол Айыл чарба министерствосунун тез арачылуу бул иштерди чечиш керек, азыртан чечиш керек. Ал жакта дагы бир аз мындай өзгөрүүлөр болуп атат Айыл чарба министерствосунда, бирок көнүш керек, бизде жылга ар түрдүү өзгөрүү болуп атат. Ошо көнүп деле баратабыз да. Ошон үчүн ошол жакка үлгүрүп жетип барыңыздар. Карагылжада азыр жакшы каражат бөлүнгөн турат Топоз деген программага. Топоз деген программа. Ушул Топоз боюнча ушул программага бир жакшы топозду билген, топоз баккандан баштап вет врачына чейин, зоотехниктерге чейин жакшы адистер менен мен келип сөзсүз жолугам. Буну колдон чыгарбаш керек. Топоз Алайкуу, ушу Карагылжада Алайкууда, Чоң Алайда, Алайда ушу 3 жерге ушул программа каралып атат. Ушул жагына көңүл буруп коюңуздар. Эгер асыл тукум чарбалары боюнча айтып атасыздар, 7 чарба бар деп көп экен. Көп экен. Балким бир сапаттуу 1-2 асыл тукум чарбасы болушу мүмкүн. Ошону да ойлонуштуралы. Мага кечээ эле дагы ошо Карагылжадан бир жигит келип кетти. Мен дагы бир ошо жылкы боюнча асыл тукум чарбасын түзөйүн дедим эле. Муну караштырыш керек. Башка маселелерде мынау мектептеги окуучулардын жетишпегендиктер жөнүндө айтылып атат. Буну эми караңыздар, илгери Карагылжада кыйын окуучу балдар, кыздар кыйын окуучу. Олимпиадаларда барчубуз, олимпиадаларда жеңчүбүз. Тигил Артекке чейин барган. Мен өзүм лично Артекке жиберилгем, жеңгеним үчүн. Жакшы катуу, мында күчтүү окуган балдар бар болчу, окуган кыздар бар болчу. Мен кыргыз мектептен барчумун, орус мектептен көп барчу. Бизде илгери күчтүү агайларыбыз, жекелерибиз бар. Азыр качан алар мен атам менен апамдай көрүнүшөт. Мен окуткан, математиканы окуткан тажы жекем азыр ооруп калыптыр. 2 күндөн 3 күндүн биринде телефондон сүйлөшүп турабыз. Эми ошондой жекелер агайлар деген илгери биз ал эжеке агайларды биз жөн эле кудайдай көрчүбүз. Азыр эми мына заманга ар түрдүү болуп кетип, эжеке агайларыбызды, врачтарыбыздын баардыгын авторитетин кетирип алдык. Азыр иштегилерде келбей, мектепке да баргылары келбей, азыр да өзгөчө балдар өсүп атат. Эжекемдин агайды укпаган, каяш айтмак турсун, эжекемдин агайын сабаганда окуучулар болуп атпайбы. Ошол жагын карап, буну баардыгы эми ата-энеден дагы зависит, ушул жактарын бир жакшылап карап, балдарды тарбияласак, бир поколенияны жоготуп алдык деп ойлойм да, бир поколенияны жоготуп алдык 90-жылдан бери. Ошол жыл ошол малда той болгон балдар, азыр 30-31 чыгып болгон балдар, бир поколение да, бир поколение. Ошол жагын карайлык, бир оңдосок болбойт. Мына дистанттык окутууда, онлайн, офлайн деген окууларда деле аларда бир өзгөчөлүктөрү бар. Эми заман ошол жакка кетип атат. Балким кийинчерээк офлайн эмес, ушул онлайн болуп калышы мүмкүн. Бүт ала турган сабактардын баары азыр балдар ошондой болуп калды. Кичинекей 2 жашар, 3 жашар балдар деле гаджеттерди жөн эле ойноп отурушат, туурабы? Ошого да карап бир алдыны көрө билишибиз керек да. Мына спорт боюнча. Эми азыр көкбөрү деген спорт калып турга, башка спорт калбай калды. Ушул жагында карап, массалык спорт жагында караш керек. Мен жаңы жылдан мурун тапшырма бергем. Ар бир райондун өзүнүн юридический лицосу менен волейболдон, футболдон, баскетболдон, гандболдон өздөрүнүн райондук любительский командалары сөзсүз болуш керек. Мага суроо беришкен, акчаны кайдан табасыз деп. Табылат. Спонсорлор табылат. Азыр мына $5000 чейин жакшы окугандарга дегенде спортко да табылат. Көкбөргө табылып атпайбы? Каяктан Казакстан алып кетти, каяктан алып кетти. Төөлөрдөн бери сайылып коюш керек. Ушул бул жагын да карап коюш керек. Көкбөрү ата бабадан калган ой, мен ага каршы болуп аткан жерим жок. Бирок денсаулыкты да караш керек да. Канча балдар майып болуп атат.
Эми көрүнгөн жерде эле көп көрөм, аны да бир көчмөндөр оюнда эле көрсөтүп жакшы болуп атат эле. Азыр же иш жоктон же жумуш жоктон ошондой болушу мүмкүн да. Эми мынау взяточниктер жөнүндө сөз айтылып атат. Аны эми мындай да, өзүбүз рыночный экономика деп алып, анан ошо рынокко кирип кеттик да. Ошондон улам мен бир чоң эле молдону билем. Чоң взяточный экенин билем. Ошо чоң молдого мен айтам да, бул арам да десем адалдай турган сөз, не дейт, адалдай турган жолдору көп мындай. Ошо сыяктуу бул этият кылып элем. Нагыл айрыкча социалдык сферадагыларды уят, жетим жесирдин не деп коебу, тамак ашына жетим жесирдерге буйрулган нерсеге кол салуу деген бул туура эмес. Эми баягы ишканалар боюнча кыскача айтып коеюн. Эмки түзүлө турган ишканалар бул элдик гана акционердик коом болуп түзүлүш керек. Мен азыр өкмөттө дагы айтып атам, азыр ошого мен киришем, аябай катуу киришем. Эгерде бир ишкана курула турган болсо, ошого өкмөттүн да өзүнүн үлүшү болуш керек. Ички ишкерлердин да өзүнүн үлүшү болуш керек. Сырткы инвесторлордун да өзүнүн үлүшү болуш керек. Анан өкмөт өзүнүн үлүшүнө мындай кедей-кембагалга өзүнүн үлүшүн бөлүп бериш керек. Ошондо гана мына дивиденд ала тургандай болуп, акционердик маданиятка, акционердик отношенияга үйрөнмөйүнчө биздики ушундай боло берет. 3 орундук, 5 орундук иш орун ачылды деген бул көп нерсени деле жыргата бербейт. Иш ачылса 100дөн 150дөн 1000ге чейинки иш орундары ачылыш керек. Ошол элдик акционердик коомго айланыш керек. Азыр жакшы Карагылжада бир жакшы ишкерлер чыгып келе жатат. Мени аябай сүйүндүрөт, кубандырат. Алайко деген бренд менен азыр сары майлар, буруттар жакшы жасалып атат да. Мен өзүм цехти көрдүм. Болгондо да баягы эл аралык стандарттарга жооп берген ХАСП деген система бар. ХАСП деген системага чейин жооп берген цехти салынган экен Алайкода. Эми ошого окшогон цехтер салыш керек. Анан мен айтып ойлойм да, Карагылжадагы чыккан айыл чарба азыктардын баардыгы бул дефицит катары чоң магазиндерге жетип туруш керек. Себеби эң таза тамак ашты баары ушул жакта жасаса болот. Бул боюнча проекттер жакында биз көрсөтөбүз, келебиз. Мен атайын райондо ушул ишкерлер менен, жаштар менен жолуга турганда бир мероприятияны планировать этип жүрөм. Кудай бурса, келебиз ошол жерден мунун баардыгын талдайбыз, көрөбүз. Эми мына бүгүн коллегия, биринчи жолу коллегия, мен деле Нуралы Шакеновичтен 4 күн мурун келиптим. Бүгүн бул 21 Ленин өлгөн күнүндө Нуралы ака келсе, мен Ленин өлө элекке чейин 4 күн мурун келген экенмин. Ошон үчүн азыр экөөбүз деле мында жаңы эле кишилерибиз, жаңы кызматка келгендерибиз. Бирок бүгүнкү күндө 3 ай болуп калды. 3 айдын ичинде орусча айтканда достаточно информацияларды алдым, достаточно мындай уже бирөөдөн сураган экен, илгери ал кишини мен жакшы тааныйм. Ошко ошол губернатор болуп келгенде такыр эле орусча сүйлөгөн киши болчу, академиядан Аскар Акашевда. Анан бирөө телефон чалып, үйрөнүшүп калдыңызбы десе, эмнеге деп, мен силерди үйрөткөнү келдим деп атам. Ошо мен азыр үйрөнүшүп эле калдым, билип калдым. Кудай бурса. Ооба. Анан кийин мага кандай кызмат, эми ушундай айтылат экен да. Мага кызмат, кандай кызмат бар десе, кызматың бар турбайбы, дагы сага кандай кызмат керек деп айткан экен. Ушул сыяктуу болбойн деп тезирээк үйрөнүп алайын дедим эле. 3 айдын ичинде уже мен барбаган жерлер калган жок. Ошол болсо баарына карап чыктым, көрүп чыктым. Кайсы жерде, кайсы райондо эмне кылыш керекинче көзүм жетип калды. Эми только ушу сиздердин жардамыңыздар менен сиздерден жакшы билген, Карагылжанын ичиндеги кай жерде эмне болушун жакшы билген адамдарды сырттан таап келе албайм. Ошон үчүн баардыгыңыздар айрыкча жаштарга айтып койсоңуздар, даярдайсыз, уялышпасын, тартылышпасын, келишсин. Мага бир секрет айтып коем, саат 6-дан кийин күнүгө мага эгер ошко баргандар кирсе болот. Түнкү саат 10га чейин ошол жерде отурам. Ага чейин баягы колум бошобой калышы мүмкүн. Любой проектти карайбыз, любой проектти талдап чыгабыз. Жардам берем. Жардам бергенге акылыбыз да жетет, жардам бергенге күч кубатыбыз дагы жетет. Келиңиздер, тартылыңыздар. Рахмат сиздерге.
Суроо барбы? Бүтүрөлүбү? Суроо болуш керек эле го. Мурун губернатор барса тутуп коет, барбаңыз, этият кылыңыз. Караңыздан жөн айтып берет. Бир абижелерим бар экен эле, бир акабыздын аялы бар экен, ошол экөөлөр күтүп отурат, кире беришет. Анда заманауи баштап, жашоо баштап. Бул жерде рахмат кеңешиңизге ой бөлүштүңүз, буюрса мына элиңиз, журтуңуз, туугандарыңыз эч качан сизди кылбай, сиздин жүргүзүп аткан саясатты, багытты колдоп, Каракулчалдын кадимки нак нерсенин, салттын дегенде аброюн бийик көтөрүп жүргөнүн мен ишенем. Ошон үчүн сизге ийгилик, бекем ден соолук, аман болуңуз. Урматтуу келемечилерим, биз талкуулаган маселе боюнча токтом алабыз керек. Токтомдун долбоору менен таныштыруу үчүн сөз Алмабашев Майрабек этибиз келет. Siz Toktom Kılıçı bölümünü tanıştırınız, Bağırtı'nın gelişi. Жалпысынан бұл жерден Каракулча районунун жетекчилери, айыл өкмөтүнүн башчылары, негизи Каракулча районунун ар тараптуу өнүктүрө турган муун отурат. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, анча сын пикирге, кемчиликтерге, комментарий айтпай, биргеликте ынтымакта Каракулчанын өнүгүү жолуна чогуу салсак деген. Райондун 2020 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүн талкуулап чыгып, Каракулча райондук мамлекеттик администрациясы токтомдулат. Каракулча районунун 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнүн жыйынтыктары тууралуу райондук мамлекеттик администрациясынын маалыматы эске алынсын. 2020 жылда райондун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө камсыз кылуудагы мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тийиштүү чарбалык субъекттерине айрым жагымдуу тенденциялар менен кемчиликтерге жол берилгендиги белгиленсин. 2020 жылдын күзгү айдап себеби тоңдурма айдоо, өнөкөттүн өз деңгээлинде жүргүзө албагандыгы, жана жайыттардын ижара акыларын топтоону көзөмөлгө албагандыгы үчүн Каракулча райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Мамедовго жалпы билим берүү мекемелеринин билим деңгээлинин төмөндүгү жана мектептерди, бала бакчаларды 2020-2021 жылдарга күз-кыш мезгилине карата даярдоону өз деңгээлинде сапаттуу жүргүзбөгөндүгү, Каракулча райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыровго райондук калктуу конуштарды курулуш нормаларын сакталбай, мыйзам бузуу менен курулуш иштерине жол беришип, жана архитектуралык пландоо иштерине көзөмөлдүү жүргүзбөгөндүгү үчүн Каракулча райондук архитектура башкармалыгынын башчысы Жирчобоевго, кадастр мамлекеттик мекемесинин Каракулча филиалынын директору Абдыраевго COVID-19 жана пневмония илдетинде жана күрөшүү санитардык эпидемиологиялык абалды жөнгө салууда кетирген кемчиликтер үчүн Каракулча райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Дөкбаевга эскертүү берилсин. Калган пункттарын окуйбайлы. 5 пунктту тартыштырабыз, 5 кийинки. Жок, 4-чү кечип коесуз. 4-чү пункт менен кийинки. Кетирген кемчиликтерди четтетүү боюнча жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы боюнча маалыматты 2021 жылдын жарым жылдыгы менен угулсун. Калган пункттар биздин мына 20 жылда аткара турган иштер, мында ай чарбасы, экономика бар, салык бар, финансы бар, социалдык саясат бар, маданият, билим берүү бардык тармактар камтып, ар бир тармактагы аткарылган иштердин негиз багыттарын аныктадык. Ошондо убакытты кетирип баарын кайталап окуп отурбастан, аны силер билесиздер, буга чейин билгенсиздер, эмне иш кылыш керек экен, эмне иш кыла албай атабыз, кылабыз дейбиз, кылгыбыз келбей атат, аны билесиңер. Ушул багытта иштейли. Мына бүгүн айыл өкмөттөрүнүн башчыларын атайын деп турган жокпуз. Себеп дегенде айыл өкмөттөрүнүн башчылары биздин ишенген кызматкерлер, таянар тобубуз, бирок проблема көп. Айыл өкмөттүн башчылары чын-чынында эле өзүңөрдүн деңгээлдеринде иш кыла албай атканыңар факт. Бир мисал айтып берейин. 3 күн мурда мына тасмалып тургандар таасир талашып, 2 мыкты жигитибиз улак коюп алыптыр. Мен кыйын, мен өткөрөм деп. Айыл өкмөтү билбейт аны. Муну
улам өткөрүүнүн тартибин антыгандар биришикте жүргөн ошол кеңеш айыл өкмөтүнүн тургундары, мыкты жигиттер, азаматтар келип, жанагындай спонсорлук кылып улам өткөрүп атат, ыраазылык бериш керек. Бирок мындай учурда айыл өкмөтү ошо эл шайлаган, элдин ишине болгон кызмат адамы катары ошол барып комиссия керек болчу. А мен чалбай эмне болуп атат мындай эртең күнү 2 ара болуп чыгышып кетсе, мен кыймын деп. Ким жооп берет десем, келип алып тур, айтып алып тур деп. Мына айыл өкмөтүнүн деңгээли. Эгер ушул деңгээлди көтөрүп алсак, ошондо мыкты өкмөт болобуз, элди башкарабыз, эл ишин ээ болобуз. Ошол үчүн бул жолу силерге атайын аванс менен силерди турган жокпуз, малды туккан жокпуз. Толгон тукай проблемабыз бар. Аны чогуу чарачысыз керек. Ошол үчүн эске алыңыздар, айыл өкмөттү чыбыркарып, бел бекен байлап иштегиле. Быйыл оор жыл болду деп айтып атабыз. Чындыгы оор жыл болду. Ошол оор жылда ошол оорчулукту байкатпай, элди жүгүн көтөрүп, жардам берип, колуна кол, бутта бут болгон бир мыкты бектоп жигиттерибизди, кыздарыбызды биз райондук мамлекеттик комиссиясынын ардак карамдык сыйлоо жөнүндө чечим кабылганбыз. Азыр ошол турагы эң чоң сыйлыгыбыз ушуну сиздин колуңуздан алсак деген бир ниетибиз бар. Карагөз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин 2021 жылдын 18 январындагы номер 9 Карагөз райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндөгү буйругу. 2020 жылдын жыйынтыгы менен Карагөз районунун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон чоң салымдар үчүн төмөндөгүлөр Карагөз райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланышсын. Айыл жаштарынын сергек жашоосуна, спорт менен машыгуусуна шарт түзүү максатында Карагөз айылдык аймагынын Жетимдөбө айылында туулуп өсүп, азыркы мезгилде Бишкек, Ош шаарларында жана Россия Федерациясынын аймагында эмгектенип жүргөндөр жана айыл жашоочулар аркылуу 2.230.000 сомдук каражат топтоп, Жетимдөбө айылындагы Таштан Суранбаев атындагы орто мектебинин жанына спорт зал куруп ишке бергендиги үчүн Жетимдөбө айылынын тургуну Бишкек шаарында жеке ишкерлик менен аракеттенип жүргөн Абдыкадыров Болот Кожоевич сыйлансын. Өзү Бишкектен келе албай калды, иниси алып койго уруксат бериңиздер. Алыскы, тоолуу, климаттык шарты татаал, Алайкы өрөөнүнүн Ойтал, Кызылжар, Алайкы айылдык аймактарынын калкын медициналык жактан тейлөөдө шарт түзүү максатында райондук аймактык оорукананын Кызылжар айылдык филиалына 1.326.000 сомго рентген аппаратын жана 34.000 сомго Терек айылындагы ФАПка медициналык эмеректерди алып берип, жалпысынан 1.360.000 сомдук иш аткарып бергендиги үчүн Терек айылынын тургуну азыркы мезгилде Бишкек шаарында жеке ишкерлик менен аракеттенип жүргөн Насирдин уулу Алмамбет сыйлансын. Москвадан келе албай калды. Айыл халкы медициналык жактан тейлөөдө жана балдардын билим алуусуна шарт түзүүдө. Буйга айылында туулуп өсүп, азыркы мезгилде Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Россия Федерациясынын аймагында эмгектенип жүргөндөр аркылуу 1.170.000 сомдук каражат топтоп, Чалма айылдык аймагындагы номер 11 Буйга айылдык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүп, жылытуу системасын куруп, суу киргизип, санитардык техникалык абалын калына келтирип, 365.000 сомго Буйга айылындагы Абдрахман Акматов атындагы орто мектебинин жылытуу системасын капиталдык оңдоодон өткөрүп берилиштиргандыгы үчүн Буйга айылынын тургуну азыркы мезгилде Бишкек шаарында жеке курулуштар компаниясын жетектеп жүргөн Дүйшөнбиев Азизбек Аскаралиевич сыйлансын. Алкышта келе албай калды агасы болот. Айыл калкына шарт түзүү максатында Ойтал айылдык аймагынын Көңдүк айылындагы Кулун ата жамаатына 1.230.000 сомго намазкана жана 750.000 сомго Көңдүк айылынын дарыясына автомашина жана мал өтүүчү көпүрө куруп, жалпысынан 1.980.000 сомдук шакар бергендиги үчүн Көңдүк айылынын тургуну жеке ишкер Сатабалдыев Жумабек Туйбасович сыйлансын.
айыл халыкташа түзүү максатында Сарыбулак айылдык аймагынын Кызылбулак айылынын кире беришине 450 миң сомго автоунаа жана жөө адамдар өтүүчү көпүрө куруп бергендиги үчүн Кызылбулак айылынын тургуну азыркы мезгилде Бишкек шаарында жекешкерлик менен айыптелип жүргөн Таштанбеков Кымбатбек Токмергенов сыйлансын. Covid-19 пневмония илдеттерине чалдыккан ооруларды дарылоодо райондук аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө уюштурулган Кызыл аймакка бир нече жолу кирип, өзүнүн кесипкөйлүүлүгүн көрсөтүп, бейтаптардын айыгып кетүүсүнө чоң жардам бергендиги үчүн Каракулча райондук аймактык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн невропатологу Калбаева Самира Бига Тургунбаевна сыйлансын. Болшақпағыздар, жаштады. Covid-19 пневмония илдеттерине чалдыккан ооруларды дарылоодо Номер 4 Акый айылдык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда уюштурулган күндүзгү стационардагы Кызыл аймакка бейтаптарды дарылоодо жасаган ак диет эмгеги үчүн Акый айылдык үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы Нурмаматова Айнура Токтоналиевна сыйлансын. Райондук аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө уюштурулган Кызыл аймакка оору курчуп турган оор мезгилде бейтаптарды тейлөөдө өзүнүн эмгегин аябастан ак ниеттүүлүк менен эмгектенип бергендиги үчүн Каракулча райондук аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн кенже кызматкери Касымбекова Нурмира Калмаматовна сыйлансын. Бул буйрук райондук кеңешинин жарыялансын. Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Курмантаев Нурали Шакенович. Эми урматтуу келген мүчөлөрү, күн тартибине коюлган маселе каралып бүттү. Баарыңызга рахмат, активдашып бердиңиздер. Аман эсен жетип алыңыздар. Саламат болуңуздар.